Ассаламу алейкум мекендештер, сиздер менен кайрадан Сираж Адилов. Бүгүнкү чыгарылышта буюрса рубльдин курсу боюнча жана рубльдин курсуна эмнелер таасир этет, нефть, экспорт, импорт жана ошондой эле Владимир Владимирович Путиндин указы кандай таасирин тийгизди, мындан ары курс кандай болот деген прогнозду айтып кетебиз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, өз оюңузду калтырганды унутпаңыз. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой эле Россия Федерациясында банктар рубльдин курсуну Центробанктын курсуна таянат, а Центробанк болсо биржадагы рубльдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүнө карата коюшат. Ал кандай болот? Рубльга канчалык спрос көп боло турган болсо, ошого жараша рубльдин курсу көбөйөт. Рубльга канчалык спрос аз боло турган болсо, анда рубльдин курсу ылдый түшөт. Жанагындай эле бизнестеги эле предложение канчалык көп боло турган болсо, ошол товардын баасы ылдый түшүп кетет. Эгерде спрос көбүрөөк боло турган болсо, товардын баасы өйдө көтөрүлөт. Экспорт жана импорт боюнча мекендештер. Экспорт канчалык Орусиядан чыкса, бул рубльдин курсу көтөрүлөт. Импорт канчалык көп болсо, рубльдин курсу түшөт. Ал эмнеге байланыштуу? Экспортерлор өздөрүнүн сырьёсун, товарын Россиядан рубльга алышат, анан за граница барганда долларга сатышат. Долларду бул жака кайра алып келип туруп, товарларын рубльга алыш үчүн долларын кайра рубльга сатышат. Ошондо рубльга спрос көп болот. Импорт кылгандар ошонун эле наобороту болот. Алар за границадан товар алып келишет, бул жака рубльга сатышат. Анан кийин за границадан кайра товар алып келиш үчүн рубльни долларга алмаштырыш керек. Ошол себептен долларга спрос көп болот. Көпчүлүк учурда санкциялар политикадагы рубльдин курсуна түздөн түз таасирин тийгизет. Мисалга бир эле мисал келтирип кетейин. Эгерде ушул Россиянын компанияларында акцияларга нерезиденттер, Россия Федерациясынын жарандары эмес, башка мамлекеттин жарандары ээ болгон болсо, алар ошол акциядан чыгайын дей турган болсо, өзүнүн активдерини рубль менен эмес, доллар менен Россиядан алып чыкканга аракет кылышат. Андан сырткары налоговый период деп коет, налог төлөнө турган убакыт. Ири компаниялар, миллиардтарды айландырган компаниялар мамлекетке налог төлөш үчүн рубль сатып алганга аракет кылышат. Ошол себептен ошо налоговый периоддо дагы бир аз болсо дагы рубльдин курсу чыңдалат мекендештер. Анткени мамлекетке доллар менен налог төлөй алышпайт. Мындан сырткары миңдеген факторлор бар рубльдин курсуна таасир эте тургандай. Акыркы учурда октябрдын башында Владимир Владимирович Путин, Россия Федерациясынын президенти, указга кол койду. Бул рубльдин курсуну чыңдоо максатында. Ага карата Россия Федерациясында 46 ири компания, экспортер компаниялар өзүнүн ошол тапкан выручкасыны Россия Федерациясына алып келип, доллар менен, иностранный валюта менен алып келип, Россия Федерациясынын ичинде сатканга муктаж болуп калды, урматтуу мекендештер. Аны мамлекеттик тиешелүү органдар контроль кылып турат экен. Ал дегени Россия Федерациясы ошол келген долларды контроль кылып, анан аларды ошол долларынын ордуна рубль сатып алууга мажбурлашат. Ошол себептен рубльге кайрадан спрос көбөйүп, рубльдин курсу мынакей октябрдын башында 0,88 болчу сомго карата, кийин уже азыркы күндөн 0,95, 0,97 чейин чыгып барды. Владимир Владимирович Путиндин пресс-секретары Песков дагы тастыктап өзүнүн оюн айтты. Ал дагы ошо экспортер компаниялар алып келген выручкасыны иностранный валютада рубльга алмаштыруусу зарыл деп айтты. Эң эле сүйүндүрө турганы Россия Федерациясынын правительствосы, мындайча айтканда, ушунча курс түшүп баратса дагы, доллар көтөрүлүп баратса дагы, бир дагы кыймыл аракет жасаган эмес. Бул алгачкы кыймыл аракет болуп эсептелинет. Бул дегени ошо рубльдин түшүп кетип атканына, доллардын көтөрүлүп атканына мамлекеттик органдар дагы, правительство дагы жөн карап турбайт. Булар дагы кандайдыр бир иш аракеттерди кылышат. Ошол себептен мен ойлойм, жакынкы арада биздин мигрант мекендештерге жакшы болот жана рубльдин курсу көтөрүлөт мекендештер. Ушуну менен биздин кыскача видеоролигибиз аякталды. Сөзсүз түрдө мекендештер комментарий жазып коюңуздар. Сиздердин жазган комментарийиңиздер биз үчүн, сын пикирлериңиздер биз үчүн дем күч болот. Ошого карата биз дагы алдыга карай умтулуп, сиздерге көбүрөөк маалыматтарды жеткиргенге аракет кылабыз. Сак саламатта болуңуздар.